мунун кошуна сөйлөм, өзүм жогорку билимдүүмүн, англис тил мугалими болуп пенсияга чыкканмын. Анан экөөбүз мындай кошунабыз да. Анан бул илимди алгычам, мен бул аял жөнүндө мындай деп түшүнгүм деле эле, байланышым деле жок эле да. Анан ушул илимди алганда менде да кызыгуу пайда болду да. Анан бул аял жөнүндө, бул аял эмне ичип атат, эмнени сүйлөп атат, кандай байланыш болуп атат, мен толук кабардармын да. Бул аял жөнүндө мен толук маалыматты билем. Ошого чейин ушундук мени өзүнө имерип ала турган ушундук маалыматтарды уккандан кийин мен бул аялдан чыга албай калганмын да. Мен бул жөнөкөй эле өзү жазат, анан эмне жазганын өзү деле түшүнбөйт. Анан мен эмне жаздым экен деп кайра менен сурайт да. Анан мен башка тамга менен жазгандыктан, анан мен латын тамгасы менен жазгандыктан мен кайра өзүнө окуп берем да. Жакшы эле нерсе жаздым бекен, эмне жаздым экен деп анан ошондой кылат да. Мен мунун несине таң калам да. Ушундук буга чейин ушу 20 жылдардан мурунураак ошондой төгүп айтат эле да. Байланыш төгүп келет эле. Бадиктерди айтат эле. Ушундук адамдардын тагдырын айтат эле да. Анан эми ойлонуп атам да мен бул өдө көтөрүлдү депчи. Өдө көтөрүлүү ааламдык улуу пенденин эмесинен эмес, кызыктылыгынан ааламдык бийикке көтөрүлдү дагы. Бул жогортон маалыматтарды ала баштады да. Анан ошо отуруп алып эле бул палан жер Юпитерге бардым. Анан палан жерге бардым. Ол мындай кумгай жер экен, кызыл кум экен. Марска бардым. Марсты билбейм, бир галактикага бардым. Айнанай, кычын бардыңбы? Анан мен таң калат элем да. Анан ошондо учуп кетет эле дагы. Анан бул как будто өлүктөй жатат да. Анан суу бетине суу чачсаң деле билбейт, урсаң деле билбейт. Анан бир маалда кайранан деп жаны өзүнө кирип кетет эле да. Ушундукта мындайды мен өмүрүмдө көргөн эмесмин. Анан ушуну көрдүм да. Отурушу ушул аял. Анан алган маалыматтары, сүйлөгөн сөздөрү, анан жөн эле высший математиканы жазат да. Сиздер ошол бул эне жанагы 20-жылга чейин эми адамзатка керектүү илимдин баарын алып коюптур да, Бул алганда анткени буну мен көргөм да. Илгери болгон экен да, биздин кыргызыбыздын тарыхында болгон экен, ондо бир чанда учурайт экен да. Мунун тайтасы ошондой касиеттүү адам болгон экен, тайтасы. Ошо кыз бала жака өтүптүр да мунукучу. Ошо тайтасы мындай түндүк эмеде бакш ойноп түндүккө чыгып кетчү экен да. Түндүккө чыгып, анан ошондой бир өзүнүн ырым-жырымдарын аткарып, анан түшчү экен да. Анан капкыр жалап, алуулонгон отту жагып, анан муну аткарчу эле да, мен көргөм көзүм менен. Отту алуулонтуп жагып туруп, капкырларды, айылдын капкырдары түгөнгөн, муну эме кылып атып. Капкырларды кып-кызыл кылып колуна берет элек. Анан бул сал эме болуп калса мындай өтө кызыл болбосо ыргытып эле жини келип. Ыргытып болбойт да. Кып-кызыл кылат эле дагы, анан өзү каймак жалагандай жалайт эле. Мындай каймакты мындай рахаттанып жалайсың го. Анан кийин катар отурат элек. Катар отурганда аш тилиңди дейт. Коркунуптан ачып ийет элек. Ачып ийсек, десек күйбөйт эле. Күйбөйт болбойт элек. Жаматанга табанын кой дейт, коркунуптан табаныбызды коет элек да. Эми кошуна болгон үчүн билем да. Анан ушундай кереметтерди аткарат эле. Көрсө кандай керемети бар өзү, ошондой бир ошо анан кийин баягысы бүтөйүн деп калганда адамдар кармап калат эле муну. Кармабаса бул ошол жаңы өзү менен кошо келген мазарелерби, же жөлөмө күчтөрбү, же кандай колдоочулары, бул жолборсу барбы, же арстаны барбы билбейм да. Ошолорго баш бербей булкунат эле кетем деп. Анан баягы чоң балдарынан кийин муну пышык кармап калып, анан өзүнө келип анан отуруп калат эле да. Мунун жомокторун көп көргөм да. Бу да керемет көп, мисалы 20-25 жандарды отуруп ушундай акыбалга жетти, бирок өзү эмне болот экен деп билбейт да өзү. Ошол алат билимди. Ошо Билал экөө көптөн бери, мына 20 жылдан бери экөө иштешип, цифра боюнча иштешет. Эми бул бир эле жанагы илим кыргызга эмес да, бул алайга түшкөн илимчи. Адамзатка керек илимди алып берипсиздер да. Бул деген азыр элибиз түшүнө албай же тааный албай атат. Негизи бул жана жашоо шарт, келечекте кандай болот, бунун баарын сизге сан аркылуу берип, Билал ага экөөңүздөр алыпсыздар да, чечмелеп. Демек даяр экен да илимиңиздерге. Даяр. Алган адам жок да. Башталыптыр деп атам да. Эмичи ошо буда мен ойлонуп атам да, буга толтура энергия, толтура нерселер бар да. Ошону алып кеткенде элдер, алып кеткенде мунун путу деле иштеп,
колу деле иштеп нормальный болуп калат эле деп атам да. Баягы тыгында турат да, мындай энергия, бул касиет толуп турат деп ойлойм да менчи. Анткени мен аян деле албайм. Ушуну көрүп эле өзүм тоомалуу кызмат кылышым керек экен. Мен ушунун кызматчын угушум керек экен, жазышым керек экен деп мен ушу толук ушуга баштайм да. Эмнете корком будан. Эмне десе аткарам, жүрөм. Жанагы мындай экен да. Сиздин ата бабаларыңыз аруу таза ыйык болуп Кудайдын кызматында жүргөн. Анан кийин сиздерге ошо касиет оошуп жалгашып, анан кийин кылым мыйзамы тоголгондо дагы ошол чоң илим берилиптир да. Эми сиздер ошону чынында аткарыпсыздар да. Мен ыраазымын. Ошондой оорусаңыз дагы эч нерсеге карабай келген аяндарды берип элгечи сакталып атпайбы жанагы нерселер? Менде бар китептер дагы, тетрадтары бар менде. Сизге дагы ыраазыбыз ушуну жазып, жанында караан болуп турганыңызга дагы. Негизи эле эми мына ушул энелерибизди таанысаңыздар болот. Жанагы эне атаңды таанысаң анан үйүңдө өзүңдүн ишиң жүрүшүп кут берекең орнойт дегендей, кыргыз элибизге мисалы алай жеринен ааламга жол алайдан башталат дейт го. Анан бул алай элине чоң илим түшкөн да. Бул өтө адамзат үчүн сакталуу илими түшкөн да, мындайча айтканда. Азыр кырсыктап атпайбы бардыгы эле кыйналып. Анан ошол эми сиздерди эне ата катары келип ошо илиминен алып, батаңыздарды алса, анан ошолор өзүнүн ордун табат. Анан мен билип алдым, мен коюп алдым деген мен алар жок, кандай таппай калат го дейм. Ошол дагы кандай немеңиздер болсо айтыңыздар. Кенен микрофон. Кырдуу кереметтери көп да. Таң калам. Таппайм. Эптей албай калабыз да мунун кереметтерин. Кээде байланыш берип айтканда шундуктарды көрөт да, шундуктарды көрөт. Значит, бардык сакталуу адамдатты сактап кала турган жоonu көп, эми бардыгын эмес, эми көп нерсесин ушул аялдан алса болот да деп ойлойм да. Ишенем дагы мен деле интернеттерди деле көп окуйм, телефонду деле көрөм. Анан жогорку билимдүүмүн мен делечи. Анан бул аялда катылып жатат да. Ошон үчүн путу иштебей калды деп ойлонуп атам. Бул палатрит эмес. Бул толгон чылк касиет, толгон чылк энергия жатат да бул аялдачы. Будан алып кеткенде бул өзү эле басып кетет деп ойлоно берем да өзүм. Сиз учасыз деп. Себеби ошондо көп неме кылып жүргөндө атам, апам, биз туугандарым өлүп кетти да. Сакасан эле. Өлүңдө көрөн көр Кудай, шал Кудай. Канча нерселерди каргап Кудайга акырат кылып. Отуруп койду. Акыры Кудай дейт, мына отуруптур. Сен шал эмессиң. Отурасың, илимди аласың. Тишетин жылбайсың деп көр. Жер окшойт деп ойлойм да кедечи. Коюң антпеңиз, эми бул адамзат жолун таппай аткан үчүн балким сиздер эметип атсаңыздар керек да. Ошо Кудайды карганыма нааразымын өзүм азыр. Коюң эми ал да эми ар бир адамда кээде жанагы каргаган эмес, просто жанагы сүйлөшүп болот да ички жан дүйнөнү. Ошондой болсо керек. Бирок ошондой чоң илимди алыш дагы оңой эмес да. Болбосо сиз азыр башка жака чуркап кетип калмаксыз. Анан мунун мындай бар да. Совсем башка тамгалар. Башка, мисалы биз ар жака бир эле көрсөтүп көрдү. Кыргыздын байкы тамгаларын жазганда куртка окшош, бир нерселерге окшош да. Анан ошондо үйрөнгөнгө аракет кылганбыз. Биз деле үйрөнгүлө жок деген атаңарды жазгыла деп убагында ошондой кылганбыз да. Совсем билалда болсо керек эмес, көчүрмөсү. Оригиналын жоготуп ийди, буну караган эч ким жок. Мен мурун эле топтоп жүрбөптүм да, кийин анан топтоп калдым да. Эмесин. Демек бул эненин китептери китеп болуп чыгыш керек, элге жетиш керек. Келген керектүүлөр сизден келип кеңешин алыш керек. Бул жөнүндө жазгам, убакыт сааты келгенде эме адамзат сага келет. Башын ийип, теледене газеттер сен жөнүндө ырдашат, сен жөнүндө айтышат деп жазганмын да. Мен жөнүндө жазыңчы деди да, эме. Ыр жазыңчы деди. Мен жаза албайт элем. Жазыңчы деселер, жазып кете берет экен өзү эле. Сизге байланыш келиптир да бул жакка. Фалан жөнүндө жазасыз десе, манас жазасыз десе, манас жазганмын. Убакыты келгенде бир убагында өтүп кете берет экен. Кыргыздын касиети кайып дегени, жоктон бар болгону, кыргыз эли улуу эл экенин сиздер далилдеп атпайсыздарбы? Жөн эле отурасыздар, бирок ааламда кыргыз ученыйлар, академиктер таппаган илимди берип атпайбы? Бул илимдердин канчасы защита кылып, жана кандидат наук, доктор науктар эми чыгат. Сиздердин илимиңизди издепчи. Азыр түшүнбөй атат да. Канча адамдын чачтары бириндеди.
Kanca okumuştu ayta elbey ne dedi dep yazgam da bul jönündө. Anan uaksatı gelgende uşunday bolot da mına emi kızımın gelgeni sizde birinci baştalış eken da emi şunduk televizyonya geletken sizin janыңызга oturup alıp men tartıla beretken de öyle olsa. Razımız.